эмнеге аялдын улуктугун баалабай калдык Зере? Эркектер аялдарды чынында эле жаман көрөт, жек көрөт. Ала качуу жана башка маселелерди утур жазып берип, силер мына Кыргызстандын имиджин түшүрүп атасыңар. Эмнеге бурулай болуп атат? Эмнеге Айзада, эмнеге Асел болуп атат? Ал ушул патриархалдык системанын мындайча айтканда побочный эффекти да. Биз Супаранын боз үйүндө отурабыз. Боз үй бир улуу философия өзү. Боз үйдөн башталган философиянын баары. Боз үйгө киргенде эр жак, эпчи жакты бөлүп койчу да. Кыргыздар башынан аял менен эркектин тең укуктуулугун сактап, бейшенен таман алдында деп аялдарга өтө кылдаттык мамиле жасап келгенбиз да. Эмне болду акыркы кылымда? Эмнеге биз аялдарды басмырлап калдык? Эмнеге аялдын улуктугун баалабай калдык Зере? Мен чынын айтсам, билбейм, аял чынында эле бааланганбы, бааланып келгенби. Ооба, философияда болгон нерселердин көбүнчөсү мага аябай жагат. Менимче идеология түрүндө, жашоо стили түрүндө өтө ошол теңдикти чагылдырган нерселер бар да. А бирок практикада чынында эле ошондой болуп келгенби? Же болбосо азыр эмнеге күчүп атат? Күчүп атабы? Ооба, күчүп атат. Мен дагы сезип атам. Себеби азыркы учурда биздин өлкөдө болобу, дүйнөдө болобу, муштумдун мааниси кайра чоңоюп кетти да. Мен ойлогом 2-3 жыл мурун деле мындай нерселер мага эгерде бирөө айткан болсо, ошол Украинада болуп жаткан согушту, же болбосо Палестина, ошол эле. Мен ойломок, мындай мүмкүн эмес болсо керек азыркы учурда деп. Бирок азыр мен өзүмдү аял катары ушунчалык алсыз сезип турам да. Силер өнүгүү дегенсиңер, демократия дегенсиңер, теңдик дегенсиңер, бирок дагы деле муштум чечет турбайбы? Эмнеге бурулай болуп атат? Эмнеге Айзада, эмнеге Асел болуп атат? Өзөгүндө тартипсиздик жатабы, өзөгүндө билимсиздик жатабы, социалдык бир көйгөйлөр барбы? Өзөгү эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеге эркектер күчүн аялдардан чыгарып атышат? Феминистка катары мен айтмакмын. Эркектер аялдарды чынында эле жаман көрөт, жек көрөт деп ойлойм. Башкача менде билбейм, башкача жооп жок. Анткени бул нерсе өтө билинип турат да, мындай. Биз бир-эки эле жагдай жөнүндө айткан жокпуз да, толуу эле атпайбы? Системдүү түрдө. Ошондо менимче айланабыздагы системалар болобу, билбейм, башкаруудабы, күнүмдүк жашоо турмушта чынында эле мындай аялды жек көргөн адамдар системаларды кургандай сезилет да мага. Эми бунун менимче билим менен дагы байланышы бар. Биз эркектер жаман көрөт деп атпайлыкпы? Бирок мындай субъективдүү учурлардан мен акыркы учурда өзүңүз айткандай аялдарга болгон каршылыкты мындай системалык түрдө көрүп баштадым. Аларга өрнөктөрдүн бири кечээкү Улуттук коопсуздук комитети жарыялаган видео тасмада. Ошол тасмада эмнегедир буга чейинки коррупционерлер болобу, кимиси болот кармалса дагы эми азбы көппү мыйзам бар да. Презумпция невиновности деген. Сот анын күнөөсүн тактай электе ушул күнөөлүү деп мындай эфирге чыгарып, массалык маалымат каражаттары аркылуу көрсөтүү өтө туура эмес да. Кечээ 70 кыздын баарынын жүзүн көрсөтүп, керек болсо паспорттарынан өйдө көрсөтүп атат да. Бул бир киши кылган жок. Муну бир үйдөгү күйөөсү кылып койгон жок. Муну чоң мамлекеттик структура көрсөтүп атат да. Бул мамлекеттик феминицид бул эмне?
бул фемицид. Мен мисалы эстейм да, Наргиза деген эжебиз бар. Атын өзгөртүп койдум. Наргиза эжебиз 10 жыл мурун Таласта күйөөсүнөн балдары үчүн алименттерин ала албай соттошуп жүргөн кези. Анан Таластан эмелер, ошол сотто иштеген адамдар Наргиза эжени алдап, сүйүнчү сенин акчаң келди, алиментиң келди деп, үйүнөн чыгарып, үчөө башка жерге алып барып, түнү бою зордуктап, кыйнап, анан таңгы маал эшикке чыгарып коюшат, кышында. Кийим сими жок. Жылаңач. Жалаңач. Наргиза эже эптеп үйүнө барат, балдарына барат, өзүнө келе албайт, барып заявление жазат. Алар мени соттош баштайт. Алар 2 жылдан кийин Наргизанын эженин үйүнө кирип, балдардын көзүнчө кайрадан зордуктап, кайрадан сабап, тепкилеп кетишет, коркутуп. 10 жыл өттү. Наргиза эже дагы деле ошол өзүн коргош үчүн соттошуп жүрөт да, дагы деле. Эми биз ошо сотторго барып, кээде протест кылып калдык да. Жардам болсун бир аз депчи. Биз даже ошол адамдардын не то что сүрөтүн көрсөтө албай, даже аттарын айткандан коркконбуз да. Презумпция невиновности бар деп. Ал кандай зөкүрлөр? Эми баягы ГКМБнын кылганы бул чындыкта эле системанын фемициди да, канчалык аялдарга болгон жек көрүүнү алсыз бийлик колдонуп, эптеп Упай топтоо. көбүрөөк жашайын деп, упай топтоп кылган нерсеси деп ойлойм мен муну. Себеби ошол мекемелерди дейинчи, кармаган, ошолорго үстүнө көмөк көрсөткөн, баягы сленг менен крышевать эткен дейбиз. Анан ошолордун кызматын колдонгон бир дагы эркектин жүзүн чыгарган жок да. Эгер күнөө тууралуу айта турган болсок, мамлекеттик ооба, бул мыйзам бузуу, бул мыйзам жазасындагы мыйзам бузуу. Бирок мыйзам бузуу бир тараптуу болгон жок да. Мыйзам бузуу системалык да, анан мындай тандалма күрөш. Туптуура айтасыз, бирок бул ой популярдуу эмес. Популярдуу эмес. Анткени жек көрүү бар. Мен аларга караганда жакшыраакмын. Мен аларга караганда түзүрөөк жүрөм деген сезимди булар колдонот да. Бирок ошол эле учурда мен кечээдөн бери социалдык тармактарда байкап атам, айымдардын коомчулугунун арасында дагы өтө чоң ажырым бар экен. Ушул кыздарды тескерисинче дагы басмырлап, дагы жаман сөздөрдү жазган көп биздин көрүнүктүү журналист айымдар болобу, саясатчы айымдар болуп атат да. Ошого там берип атам. Аны внутренняя мизогиния деп коет. Ал ошол патриархалдык системанын, мындайча айтканда, побочный эффекти да. Себеби аялзат кичинекей кезинен бери эле өзүн мындай аябай чоң бир конкурста болгондой сезет да. Мен башкача болушум керек, мен тигилерге окшобошум керек, мен кантип өзүмдү дагы көбүрөөк жагындырсам болот деген нерсе биздин мээбизге куюлган. Ошол үчүн мындай ситуациялар чыгып атканда, ооба, кээ бирки аялдар айтышы мүмкүн. Кээ бирки аялдар ошолордун фонунда өзүн мындай жакшыраак сезгиси келиши мүмкүн. Бул туура эмес. Менде дагы мындай бар болчу. Чын айтам. Менде дагы бар болчу. Бирок ошол патриархаттын жасаганына көзүм жеткенден кийин, анан кийин түшүндүм да.
мен жана сизге суроо бердим элем. Ошол суроолордун арасында өзүмдүн жообумдун бирин дагы вариант катары бергем. Себеби бул менин оюм. Биз өтө кайдыгер коом болдук да. Өтө кайдыгер коом болдук. Биз 3-чү этажда аялын сабап аткан эркекти 2-чи этажда угуп туруп кошунасы милицияга чалганга жарабай калдык. Мен Айзаданы ала качып аткандагы кадрларды дагы көз алдыма келип атат да. Ошондо мындай жанынан жана кызыл машинанын жанынан өтүп бараткан кишилер бирөөсү да кайрылып мындай «Эй, эмне кылып атасың?» деп койгон жок да. Биз дагы эле кайдыгер коомбуз. Биз ташпоор болдукпу, же тескерисинче үстүнө чала болду ушуну рас кылды деп дагы табалабагандай коом болдукпу, билбейм. Бирок мына жерде өксүк бар да. Эмнеге кайдыгер болуп атабыз деп. Билимибиз деле бар, жетиштүү эле. Ал менен бирге бир мамлекеттик мыйзамдарды, мыйзам жаза кодекстерин талдап анализдеп көрдүңүздөрбү? Эмнеси жетишпей атат? Мен юрист эмесмин да, ошол үчүн мен үчүн андай нерселерди түшүнүш кыйын. Бирок бар деле мына могул жаза момундай болсо, мисалы үчүн эмнеге кыз ала качуу деп айтабыз биз? Эмнеге дагы эле биз кыз ала качуу деп айтып атабыз сиз экөөбүз деле отурупчу? Эмнеге биз киши урдоо деп айтпай атабыз? Биз аны айтканда коомго жеткиргенде өзүбүз жымсалдап жеткизип атабыз кыз ала качуу деп. Кыз урдоо деп айтпайлыкпы? Кошулам. Кыз ала качуунун ичинде адам урдоо, зордуктоо, кыйноо, өзүнө кол салууга алып баруу, ошонун баардыгы бар да негизи. Бул эми санаганда, мен билбейм, юрист эмесмин, бирок 7 жылдан точно көбүрөөк чыгат да бул статьяларчы. Билбейм эмнеге до сих пор ошондой. Чынын айтам. Сиз уктуңузбу баягында жогорку кеңеште ушул талкууну? Мен жагым ылдый түшүп калды да, бир депутат чыгып айтып атат да. Эмнеге силер кыз ала качууну мал урдоого теңеп койдуңар деп. Кыз ала качуу деген салт да, биздин ата энелерибиз деле ошентип үйлөнгөн да. А мал урдоо деген мал урдоо депчи. Керек болсо кыз ала качууну мал урдоодон дагы төмөн турган кылмыш катары көрүп атышат. Биз малдан дагы ылдый болуп атабыз да. Ошо да маселенин баары. Бул жек көрүү. Мен башкача, мен ушунчалык канча 5-6 жыл өтүп кетти мен ушул феминизм тармагында иштеп изилдеп келатканыма. Мен аябай көп жооп издедим негизи. Аябай көп жооп издедим. Ар кандай өзүмө түшүндүрмөлөрдү ойлоп тапкан учурларым болду. Бирок азыр мен башка нерсе айта албайм. Бул жек көрүү. Кантип адам адамга ошондой зыян келтирет, чынында билбейм. Малдан дагы ылдый коюп. Биз кантип чайдын алыңыз. Биз кантип өзүбүздүн деңгээлибизде ушул маселени чече алабыз? Же биздин чечип аткан маселелерибиз, ушул бүгүн тартып аткан подкастыбыз, Супарада чогулганыбыз, сиздин ырдаганыңыз мындай көлдөгү тамчы болуп атабы? Ага ишенгим келбейт. Мен негизи ишенимди жоготуп коюш өтө кыйын, өтө оңой да. Ишенимди жоготуп коюш өтө оңой. Балким биз аз мээнет кылып атабыз. Балким мындан да көбүрөөк сүйлөшүшүбүз керек, айтышыбыз керек. Албетте биз же тескерисинче айтпай коюшубуз керек, ошондо баягы ырбатпай коебузбу? Жок, албетте биздин кылган деле эч нерсебиз жок азыр бул жагдайлар жөнүндө. Мен көргөн жокмун конкреттүү түрдө чечкиндүү кадамдарды жалпы эл арасынан мен көргөн жокмун.
ооба көптөн бери иштеп жаткан активисттер бар, феминисттер бар, ар кандай укук коргоочулар бар. Алардын ишине сөз жок. Бирок бул нерсе дагы деле байкадыңызбы, бир трагедия болгондо гана биз сүйлөшүп баштайбыз жакшылап. Трагедия болгондо гана просмотрлар чогулат, лайктар чогулат, комментарийлер чогулат, сүйлөшүп баштайбыз. Неге биз ошону күтөбүз? Ооба, себеби мен акыркы коомдун ушул маселе боюнча көтөрүлүп чыкканын Айзадан ала качып кетип, Айзада кайтыш болгондо көргөм. Ошондон бери көрө элекмин. Мага башка учур эсиме келип атат. Кап айтпайын, 16-жыл беле Москвадагы Алтуфьев шоссесинде басмаканада өрт чыгып, кыргыздын мигрант кыздары күйүп кеткен да. Ошол имараттын ичинен күйүп кеткен. Анан алардын сөөктөрүн груз 200 менен алып келишкен Кыргызстангачы. Бирок ошол учурда, ал августтун аягы эле, ошол учурда эгемендүүлүк күнү болуп, анан кийин жанагы көчмөндөр оюну болуп атканда, көчмөндөр оюну. Ошолордун бирөөсүн дагы мындай отмена кылып коюшкан жок. Мамлекеттик иш-чаралар болсо боло берет, той топурларыбыз боло берет деп. Ошол кыздардын мындай ал кыздар жыргагандан барган жок да ал жака. Жыргагандан мигрант болуп кеткен жок. Ошолордун өлүмүнө да баа берилип койгон жок да. Биз мындай баалуулуктарды өзгөртүп алгандайбыз. Баалуулуктарды өзгөртүп алгандайбыз, анан кийин эмнегедир ушул аялдар менен байланышкан көйгөйлөр, кандай десем, мамлекеттик түрдө бир чоң бир маанилүүлүккө ээ деп айта албайм да, мындай как будто второстепенный эле нерседей да. Бирок чыгып айтып атпайбы, мына 16 зордукка каршы 16 күндүктүн башында мына вице-премьер-министр чыгып деле айтып атат. Биз муну мамлекеттик деңгээлде карап атабыз, биз мамлекеттик деңгээлде чечип атабыз, чоң саясат болуп атат деп мындай доктрина бар да. Айтат да, анткени ал мамлекет биринчиден аябай чоң гранттарды алат. Эң чоң грант алган бул мамлекет да. Аны айтпай койсо болбойт. Эмнени айтыш керек, ошондо айтышат. Обязанность бар ал жерде. Айтпай койсо болбойт. Айтпай койсок болбойт деген отношение баары бир сезилет да. Муну айтпай койсок болбойт. Зере бирок ошол учурда жанагы гендер маселеси дейбиз, зордук маселеси дейбиз. Ушул сөздөр, ушул терминдер акыркы жылдар бою айтылып келер, бирок бул терминдер жалаң эл аралык уюмдар, анан кийин бейөкмөт уюмдар аркылуу көтөрүлүп келип барыпчы. Бул ошол уюмдарга гана таандык повестка, ошол уюмдарга гана таандык күн тартиби катары сезилип калган жокпу коомдо? Гендер десе бул эл аралык уюмдарда деп койгон. Балким муну мындай бир башка өңүттө карап көрүү, башка бир терминологиясын өзгөртүү зарылчылыгы келгендир. Калың катмарга жуктуруш үчүн. Менимче, уюмдардын иши негизи чоң, өтө маанилүү. Бирок мен өзүмчө ойлоп коем да, эң чоң ишти кадимкидей эле ошол эле миграцияда жүргөн аялдар, балдарымды багам деп, үй бүлөмдү багам деп. Ошол эле өзүнүн күнүмдүк тиричилиги менен жүрүп, балдарын окутуп, иштеп, өзүн издеп жүргөн эжелерибиз, апаларыбыз деп ойлойм да. Ошолордун иши ушунчалык чоң, ушунчалык көрүнбөйт эмнегедир. Бирок менин элестеткеним боюнча негизи эле Кыргызстанды өзүнүн белинде ошол иштеп келе жаткан аялдар көтөрүп келатат да. А уюмдар болсо, ошол аялдарга качан жардам керек болсо, качан бир ар кандай ситуацияларга калып калса, жардам берүүдө ролу чоң.
бирок поле боя менимче бизде эмес да. Поле боя демекчи. Өткөндө бир чоң эле көрүнүктүү мамлекеттик кызматкер, бул мамлекеттеги чоң структураны жетектеген кызматкер өзүнүн Facebook баракчасында мындай деп жазды да. Ушул зордук зомбулук, үйдөгү болуп аткан ала качуу жана башка маселелерди утур жазып берип, силер мына Кыргызстандын имиджин түшүрүп атасыңар. Биз билебиз, бул көйгөйлөрдү, бул жаңылыктарды көтөрүп чыккан үчүнчү күчтөр бар. Алар ага кызыктар. Алар ушинтип өлкөнүн имиджин начар көрсөткүсү келет деп. Бир баа берип көрдүңүзбү ушул пикирге? Бул эми билимдин аздыгы да. Адамда өтө билим аз экен да. Өлкөнүн имиджин эч качан өзүнүн укуктарына күрөшүп келе жаткан адамдар, активисттер эч качан өлкөнүн имиджин түшүрбөйт. Наоборот, көтөрөт. Бул сыймыктана турчу нерсе да негизи. Үчүнчү күчтөр дейби, үчүнчү күчтөр ар бир жерде бар. Бирок кандай десем, чындык көрүнүп эле турбайбы? Зордукту кылган ким болуп атат? Обычный эле баарыбыздагыдай эле байкелер болуп атпайбы? Эмнеге милиция кабыл албайт андай зордук зомбулук боюнча маселелерди, арыздарды? Анткени ошол байкелердин солидарности бар. Ал ошол эркектердин арасындагы зомбулукка карата болгон солидарность ушунчалык тараган, жогорку кеңешке чейин жетет деп ойлойм да. Мен аны көрдүм, мен аны өзүм көзүм менен көрдүм. Былтыр мени уктатпай койгон бир окуя болду. 13 жашар кызды милиция кызматкерлери системалык түрдө зордуктап келишиптир да, билесиз да аны. Анан Махинур Диязова, Камила Валиева, дагы бир нече журналисттерди топтоп алып, кел ушул кыздын сот процессин, ушул кыздын укугун корголушун мониторинг жасайлы, өзүбүз эле баягы деп акча чогулттук. Элге рахмат, миллиондон ашык акча чогултуп беришти, ушул кызды коргоп берелик депчи. Бирок элдердин акча чогултканы дагы, массалык маалымат каражаттарын биригип алып, бир фронт болуп иштегени дагы күч органдарына эч бир оппонент болуп бере албайт экенбиз. Себеби карга карганын көзүн чукпайт болуп, соттор, милиция, следствие бүт баары биригип алышып, тиги 3 милиционерди коргошту. Коргогону бул болсун, жаңы жылдын астында керек болсо групповое изнасилованияны ар бирин индивидуально кылып бөлүп, билесиз, анда жазасы азыраак болот. Ар бирин сот өзүнчө карап чыгып, бирөөсүнө пробация берип, бирөөсүнө болду. Болгон ушу болду. Кызыбыздын тагдыры талкаланды. Мектепке барбайм деди. Ушулда эми укук жөнүндө айта турган болсок, акыркы дагы бир демилгелердин бири Зере, паранжа, аялдардын паранжа кийүүсүнө тыюу салчу демилге көтөрүлүп чыкты да. Менин пикирим боюнча, бул дагы укуктун бузулушу. Бул дагы аялдардын укугунун бузулушу. Сиздин оюңуз кандай? Мен дагы ошентип ойлойм. Аялдарга эмненин кийилиши болот, эмненин кийилиши болбойт деген нерселерди токтотуш керек. Паранжа кийсе кийсин, кыска юбка кийсе кийсин. Эмне кыласыңар дегим келет да. Ошол эле учурда жана эркектерге сакал койбогула деп атпайбы? Ал дагы ошол маселеге таандык. Сакал койсо кое берсин. Ал анын укугу. Биз баягы конституциябызда жазылган да. Дин тутуу эркиндиги бар. Ошол тарапты да айта кетишибиз керек деп ойлойм да. Ооба. Сөзсүз түрдө. Баягы жыйынтыктоочу суроолордун бири болсун. Прогноз кылып көрдүңүзбү, эмнеге баратабыз? Ким болуп чыгабыз? Кайсыл жерден атырылып чыгат болду экенбиз?
Жана эме көз алдыма келет да, 1970-жылдагы Ирандагы кыздардын сүрөтү, анан учурдагы Ирандагы кыздардын сүрөтү деп мынтип көрсөтүлүп турат да. Анан жана ошол Ирандагы былтыркы протесттер, жана полиция Нравов деп атын унутуп койбодумбу ошо кыздын, ошо кызды сабап өлтүрүп койгондогубуз, андан аркасынан чыккан протесттер. Бул башка планета эмес экен да, көрсө. Өзүңүз айткандай, Палестинанын менен Украинадан кийин биздин чөлкөмдагы Кыргызстандагы бир чоң пазлдын бир бөлүгү экен да. Бизге эртең эле келчүдөй сезилип атат мага. Коркуп атам. Мен дагы аябай коркуп атам, чынын айтсам. Мен эч качан өзүмдү мынчалык каяка бараарымды мындай белгисиз сезген эмесмин да буга чейинчи. Ушунчалык белгисиз эмне болобуз. Бир нерсе дегенден да коркосуң. Прогноз койгондон да коркосуң. Мисалы, азыркы учурдагы Кыргызстандагы аял, кыз өтө кыйын бир ситуацияда деп ойлойм да. Биринчиден, каягыңа барба, коопсуздук жок. Бир нерсеге учурасаң, кайсыл милицейский участокко барба, коргоо жок. Политикада бул жөнүндө айтып баштасаң, сени каралап баштайт. Жылдар кетет. Гей, лесбиянка, чет элдик агент жана башка. О, толтура клеймолор. Кайсыл жерге барсаң, система сага каршы да. Эмне кылсаң дагы, кайсыл жерге кайрылсаң дагы. Бирок жеке менин пикирим боюнча аялдар бири-бирибизде барбыз да. Мисалы, аялдардын бири-бирин колдошу ушунчалык маанилүү. Бизди бизден башка эч ким түшүнө албайт. Эч качан. Кандай нерселерден өтүп келатабыз. Биз бул өлкөнүн жарымыбыз. Бизде ушунчалык толо күч бар. Ал күчтү биз сезбей турабыз да азырынча. Биз бул өлкөнүн жарымыбыз. Бул дүйнөнүн, бул планетанын жарымы. Жеңе менен жыйынтыктайлы эфирде. Жеңе менен? Не деп атасыз? Ырдап бер деп атасызбы? Ушул күч да. Көз алдыма сабалган кыздар келип атат. Бир тайкен бар эле. Жеңемдин көзү ушунча көк болуп анан. Баламын да. Жеңем эмне болду деп десем. Өзүмөн кетти да. Тилмен тапты да деп койгон да. Мен көп жыл бою бала боюнча бирок жеңем өзү күнөөлүү экен деп жүрө бериптирмин да. Мен кийин сиздин ырыңызды укканда көрсө жеңем күнөөсү жок экен деп ошондо билдим. Анан мындай жеңелер кыздар толтура Кыргызстанда. Бүгүн да бар. Азыр сиз экөөс эфир жазып атканда балким бирөө болобу, ону жүзү аялдарын сабап атат. Ошонусу жаман да. Жеңе. Жеңекен. Өткөндө жыгылгам деп алдап койдуңуз. Жеңе. Мен билем. Көзүңүз көгөргөндө эмне болгонун дароо эле колуңуз кайрылган.
чалынып жығылғанда жеңекен мени мен билдим эми жылмайып жүргөнүм коркон экенсиң. Эркин ойчулда эркин ойлору менен эркин кызыбыз Зере бөлүштү. Супаранын боз үйүнөн көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар.